Жолуң болгур Кыргыз Рухеш Ту каналына катталып коюңуз. Кепти бүгүн белгилүү төкмө акын Азамат Болгонбаев менен мен Олжобай Шакир чай үстүндө май кылабыз. Үйгө чакырып алып, Асаке, Элмирбек устатыңар өтүп кеткенден айтыш фондко баш көз болгон ким болуп атат? Айтыш фонддо анын шакирттери мүмкөрүп отуруп калды бир аз. Анан элди кызыктырган суроо ошол айтыш фонддогу ошо шакирттер кантип атат? Мындай учур чындап эле өтө татаал экен. Себеби чоң жоготуу экени бул талашсыз эми албетте. Чындап эле Кыргыз өзүнүн бир улуттук дөөлөтүн жоготкону бул талашсыз далил да. Бардык кыргыз кайгырды, бардык кыргыз сыздап ыйлап турду. Айтыш фонду түзүлгөнүнө мына келерки жылы 20 жыл болот. 20 жылда бир 2 рет ушундай нерсеге туш келип калдык. Бирок кайра ушул жол таап, кайра жолду баштап улантып кетиш бир аз татаалыраак болот экен да. 2008-жылы Ашаралы ата менен Тууганбай ата удаа кетти да. Ушул күздүн күнү кыш башталган учурда удаа өтүп кетти. Ага чейин биздин сабактар өзүңүз билесиз, акындардын баары чогулуп алып, ошол Ашаралы ата менен Тууганбай атанын көзүн карап отурчубуз да. Анан удаа өтүп кеткенде не кыларыбызды билбей эле шалдайып отуруп калдык. Ооба, эсимде ошол убакта ким устат болот, ким устат болот, кандай болот деп анан ошол учурда 10 күндүктөрүбүз токтоп калып, анан атайын чоң залда бир айда бир жолу айтыш өткөрө баштадык. Анан ал жерде өзүнүн чакан байгеси болуп атты. Анан бирок байге деле дайыма ай сайын чыга бербейт экен. Анан ошондуктан кайра өзү сиретке келип, ошол учурда мына Элмирбек агабыз баштап, өзү устат болуп, Амантай агабыз, Жеңишбек акын, Алы, бардыгыбыз эми күнүмдүк турмушта бир жерге чогула албайбыз. Ошол демилгени өздөрү алып кеттиби же силер сурандыган? Демилгени алар өздөрү эле алып кетти да. Демилгени алар өздөрү алып кетип эле, жаштарга дем болуп эле, кубат болуп, ээрчитип, акыл айтып, насаатын айтып эле ошолор өздөрү ээрчитип кетти. Ошол 2008-деги абал мына азыркы учурда дагы бир аз тушугуп турабыз да. Себеби Элмирбек байке өзү биринчиден бул акындык түздөн түз өнөрү менен гана эмес, бул уюштуруучулугунда дагы төрага болуп иштеген. Айтор баягы бул жумуштун баягы ичинен да сыртынан да билчи да. Анан ошол себептүү баардык уюштуруусун дагы өзү улантып баштап келаткан да баардыгын. Ушул Ашаралы ата менен Тууганбай ата өткөндөн кийин. Анан бул киши өтүп кеткенден кийин балдар чындап эле бир аз айласын таппай, баягы бир үйдүн атасы өтүп кетсе деле канча кыйналат ошол нукка түшкөнчөчү. Ошондой кырдаал чындап эле азыр бизде Айтыш фондунан өтүп атат. Эми ойлоп атам, Кудай буйруса, кандай гана шарт болбосун белди бекем бууш керек экен. Ишти ары улантыш керек. Өнөр жалпы элдикке өнөр, жалпы элге таандык. Кайрадан ушул чогулуп, Асылбек төрөгө болуп, ишин улантып атат ал өзүнүн чарба жумуштарынча. А берки руханий жагын кайра бир биригип, кайра бир жаңы дем менен, жаңы кубат менен ушул 10 күндүктөрүбүздү айтыштын иштерин улантып кетишибиз керек. Бирок Элмирбек акын өткөндөн кийин чындап эле бир аз кыйыныраак болуп турат. Эми бору бүтүн адам жок келет, турмушта калууну бар. Мени кубандырганы акыркы убактарда мындай чыгармачыл чөйрөдө өзүнүн жарандык позициясын билдирген чыгармачыл адамдар көбөйдү да. Өткөндөгү шайлоонун шардамында дагы сен башка жээкте, мен башка жээкте болуп аттым. Силер чыктыңар баарына каршы добуш берүү дегенчи. Бирок ошол нерседен чочулагандар да болду да, себеби оппозиция сыртта калып, баягы бийликтин эле партиялар өтүп келет дегенчи. Митингке да чыктың. Ошол жаатынан сөз кылам, бул жетилгениңер граждандык позицияңарды билдирип. Негизи жарандык позицияны билдирүү азыр көпчүлүк интернет тармагында жүрүп атпайбы? Бирок көпчүлүк учурда интернет акылмандардын эмес, акмактардын багын көбүрөөк ачып койду да. Себеби өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон, жеке бир жакынынын кызыкчылыгын ойлогон эле көпчүлүк замандаштарыбыз баягы багытты дайыма башка жака буруп, акыйкат, тазалык, жана башка деген нерседи айткысы келбегендер да жаранда тилекке каршы көп да. Анан ошол нерселер жеке кызыкчылыгы үчүн, жеке бир тууганы же таанышы үчүн шайлоодо үгүттөгөн адамдар абдан көп болду. Мен деле пендемин да.
мен деле жакшы машина айдагым келет, жакшы үйдө жашагым келет, акчалуу жүргүм келет. Бирок мен андай жолду тандагым келбеди. Менин дагы көп санаалаштарым, жакындарым, акчалуусу дагы, акчасызы дагы баардыгы ушул шайлоодо талапкер болуп чыгышты. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мамлекетти ушул таза бир руханий, акылгөй, билимдүү, азыркы технологияны түшүнгөн адамдар келип башкарса деген үмүт менин жана жеке кызыкчылыгыма бийик турду деп эсептейм. Эмнегедир бул шайлоодо негизинен мыкты талапкерлер да көбүрөөк болду менин баамымда. Мүмкүн мурдагыларда мен мынчалык туюп сезген эмес чыгармын, бирок билимдүү абдан жаштар эле эмес. Ушул 50 жашка чейинки тажрыйбалуу мыкты инсандар чыгып атты, бирок тилекке каршы менин жеке өзүмдүн көзүм жетпеди да, байлык менен бийлик алардын кадырын тебелеп кетерин баштатамындай бир жүрөгүм туюп сезип турду. Мен ошол мага деле оор болду баарына каршы добуш бергиле деп чакыруучу, себеби мыкты билимдүү адамдар болду да. Анан бирок алардын баардыгын ошол байлык менен бийлик жана элге таратылган акча ошолордун кадырын тебелеп кетти да. Ошондуктан мен баарына каршы деген позицияга тургум келди. Жок, кандай болбосун адам өзүнүн позициясын билдирген жакшы да. Эң жакшысы адатта чыгармачыл адамдарды бир оозуна чөп албас бир момундай көрөт эмеспи? Соңку убактарда чыгармачыл чөйрө жанданды да. Менин максатым бул болду да. Биз көпчүлүк учурда митингди айла жоктун айынан таш көтөрүп көчөдө кылып атпайлыбы? Менин максатым бул эле да. Ушул шайлоо учурунда митинг кылуунун эң жакшы мүмкүнчүлүгү бул шайлоо да. Бул таш көтөрүп, таяк көтөрүп, бир жерди бүлдүрүп, сындырып эмес. Ошол жанагы бюллетенге жанагы белгини коюп атканда ойлонуп кылсак, ошол чоң митинг болот. Ушул ар бир жаран ушул позициясын так аткарганга үндөгөнгө аракет кылып да. Себеби бийликте ойлонуш керек да, эл деген мындай нерселерди үгүттөп атат, ушундай иш алып барып атат. Демек биз калыс болушубуз керек экен, акыйкат болушубуз керек деген. Ал эми чыгармачыл адамдардын, деги эле акындардын саясий кырдаалга аралашуусун мен туура эле көрөм башынан. Мен да кубанам, маселенчи акыркы убактардачы акын жазуучуларга, илимпоздорго карагандачы төкмө акындар абдан жандуу болуп атат. Саясий позициясын билдирип, маселен өткөндө президенттин алдына Адмын ырдаганы, ага чейин эл мөбөтүн жазгандар, ырдагандар, Жеңишбектики жана башкалар толтура ушундай жандуу процесс болуп атканы жакшы. Себеби мен төкмө акындарды өзү тарыхта да саясий ишмер катары эсептейм да. Саясий ишмер катары. Себеби байыркы Токтогул ушул саясий кырдаалды ырдайм деп дарга салган. Кийинки Токтогул атабыз ушул саясий кырдаал эгер азыркыча түз айта турган болсок, шайлоонун аркасы менен сүргүнгө айдалып кеткен Сибирге. Ошондой Каража Калмырзанын мисалы. Каража Калмырзанын мисалы, Айтор баягы ошол учурдагы манактарга, бийлерге, падышаларга жакпаган акындарды, Арыстанбек Жеңижоктор, Айтор баардыгын ошол коомдук турмушту, саясий турмушту менчи ырдаган. Эми албетте ал чыгармалар баягы түбөлүк калган эмес, бирок ошол учурда өзүнүн позициясын билдирген. Ошондуктан биздин тарыхыбыздагы, биздин басып өткөн жолубуздагы төкмө акындардын ушул саясий кырдаалга пикир билдирүүгө үндөйт. Мен ойлойм, акын деген бул чоң телевидение чындап келгенде. Акын деген бул гезит, акын бул журнал, акын бул сайт. Мурдагы ушул тармактар жок кезде акындар ошолорду бирине бири айтып турган, калыс пикир билдирип, мындайча айтканда журналист да болгон да, саясатчы да болгон, анан албетте философ болгон, руханий баалуулуктарды айткан. Ошондуктан акын бул саясий ишмер катары көрүшүбүз керек менимче төкмө акындар. Себеби мына Айтчкондук фонду 20 жыл болду, мен өзүм аралашкан учурда айтайын. 20 жылдан бери кандай гана мамлекетте кырдаал болбосун, акындар башында туруп айтып келатат. Демек акындар бул нерсени дагы арбытыш керек, айтыш керек. Ооба, ар кандай кырдаал болот экен. 2000 жылдардагы айтыштарда, 90 жылдардын аягы, 2000 жылдардын башындагы айтыштарда деле бир күндө канча өлкө нан жейсиң деген деле айтыштар болчубу? Бирөө өтүгүн ырдап, бирөө көйнөгүн ырдап, бирөө калпагын кыйшайып калып, бирөө аны шылдыңдап деген. Азырага караганда канча төлгөйдө көтөрүлүп калды. Төлгөйдө көтөрүлдү. Ушул нерсени жогоруда сиз айткан Элмирбек акын баштап кетти го деп ойлойм.
Себеби 2003-жылы эгемендүүлүк күнүнө жана мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгына арналган чоң айтыш болгон. Материалдык, моралдык жактан карай турган болсок, баягы чоң машинеси айылып, байгеси абдан кенен болуп чоң айтыш болгон. Ошондо Элмирбек акын ырдабады беле, жаттан карыз көп алды, жангештилер жеп алды, бөлөктөн карыз көп алды, бөрүлөр талап жеп алды деген. Ал ошол айтылган сөздүн түпкү өңүтү жок болуп кеткен жок да туурабы? Азыр дагы ошондой болуп атат. Андан бери күчөдү. Ошол жолду баштап кеткенден кийин, демек, бизге окшогон жаштар ошол ушундай. Демек, акындар ушундай коомдук пикирди айтыш керек турбайбы деген нерсе жаралды дагы. Баардык акындар. Мына төкмө акындык өнөрдүн касиети. Алы падышанын алдына чыгып туруп, ошол мамлекеттеги кырдаал, ошол мамлекеттеги болуп аткан өйдө төмөн маселенин баарын айтып койду. Төкмө акындыгын айрым пикирлер айтылып калат. Эми силер өзүңөр чыгармачылыгыңар менен жүрө бербейсиңерби депчи. Бул төкмө акындык жөн эле чыгармачылык эмес. Бул төкмө акын саясий ишмер. Демек, саясий ишмер болгондон кийин дайыма позициясын айтыш керек. Саясий эле кырдаалда эмес, жана ар кандай социалдык проблемалар болуп атпайбы бизде? Жанагы мойнуна дөңгөлөк илип алып сабагандар болуп атат. Кичинекей балдарын тиги көгала койдой кылып сабаган учурлар болуп атат. Ооба, баарыбыз деле ата энебиз баягы анда-санда какыс кылып чоң айткан, бирок анчалык деңгээлге өтчү эмеспиз да, туура. Ошондуктан ошондой учурлардагы позициясын билдириш керек деп эсептейм. Сен жана мага өзүнчө отурубузганда жакшы мүчүлүштүгүңдү айтпадыңбы? Рухеш ТВ каналга катталып койгула, коңгураны басып койгула дегенди айтпайт экенсиздер. Бул жайка ютуберлерчи, ютуберлер азыр ютуб чындап эле коомдук пикир билдирүүгө чоң жакшы шанс болуп атпайбы? Анан ютуберлердин баары айтат, мен сиздин каналыңызды көрөм, сиз ошол жөнүндө айтпайт экенсиз да. Биздин Рухеш каналына катталып коюңуздар, анан астында коңгуроону басып койсоңуздар, убагында маалымат алып турасыздар, элден биринчи болуп көрөсүздөр деген нерсе. Мен да чакырам көрөрмандарды. Себеби биз качан өсөбүз, биз экономикалык багыт, башка нерселерге көбүрөөк уктайбыз да, биз ушул руханий нерселерге баш салсак биринчи, анан экономикалык нерсе өзү эле келет го деп ойлойм. Ошондуктан руханий нерсе эмнеден башталат? Эми ал чыгып эле жазуучу тиги роман-романдар жазып, акын чыгып эле күндө тиги аябатоо аянтында ырдай бергенден, филармония ырдай бергенден өсүп кетпейт деп ойлойм. Мына ушундай жерлерде, ушундай чакан каналдарда жүздөп, миңдеп, түмөндөп ошо кошулушубуз керек деп ойлойм. Ошону биз өткөндө да айттык, Рухеш ТВ каналга катталып койгондочу ар бириң демөөрчүлүк кылган болосуңар деп. Албетте. Себеби канчалык катталгандар көп болсо, ошолорго кабардар болуп турат, алар лайк басат, дизлайк басат. Бул акча сырттан келген акча да, Кыргызстанга. Биз эгер кыргыз тилин өнүктүрөбүз десек, улуттук адабиятты, маданиятты өнүктүрөбүз десек, андыктан сиздерден суранам, көрөрмандар, Азаматтын көрөрмандарын да суранам. Тиги Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Себеби чыгармачыл адамдардын менен болгон маектерди дайыма сунуштап турабыз. Адатта же кошумчаң барбы? Жок, кошумча айтып бере бериңиз. Адатта бизде мамлекеттин тагдыры, саясий тагдыр бир эле жарандык активисттерге же саясий партияларга керектен бетер коом чыгармачыл адамды бөлүп карайт да, чыгармачыл адам чыгармачылыгы менен чектелбейби дегенчи. Ушуга келгенде демократия институтун калыптандырууда төкмө акындардын дагы салымы абдан чоң. Себеби бийликке каш кагып каяш айткан төкмө акындар булар учурдун токтогулдары. Учурдун токтогул десе, кара жак токтогул менен булбул токтогулда ажырата албагандар да көп экен да. Токтогулда берчи болуп, Толбайда сынчы болду деген ошо да көрүнөгө. Мен көкүрөгүмдө өйгөн нерсе ушул да. Кыргызстандын негизги өзөгүн түзгөн кыргыздар, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биринчи нерсе бул руханий нерсеге маани берген элбиз да. Манасыбыз айтылган, ошол жактан таалим тарбия алганбыз. Ошондуктан маданият ишмерлери дагы коомдук иштерден алыстабаш керек. Биз артист деген гана чекте жүрө бербешибиз керек. Ар бир артист дайыма коомдук пикир билдириш керек. Бул эми артисттер коомдук пикир билдириш керек десе, чыгып эле тиги аянтка чыгып эле депутаттар кетсин деп кыйкыра бериш эмес. Ошол артисттер чыгып алып, бирөөсү IT технологияны жакшы түшүнгөн адамдын жанына отуруп алып, ошол нерсени үйрөнүп, бул IT технология деген ушундук болуп турбайбы көрсө? Ой, бул деген аябай жакшы нерсе турбайбы? Биз азыр чындап келгенде могу телефонду бардыгыбызга смартфон бар. Смартфонду Facebook'a
эптеп бирөөнү жамандап же бирөөнү мактап же бир ой жазган эле колдонуп кетебиз да. Ал мунун ичинде канча деген технологиялар бар, мүмкүнчүлүктөр бар, ошолорду колдонбойбуз. Бир актер чыксын, азыркы жанагы дүйнөдө өсүп аткан технология жөнүндө монолог айтып берсин маселе. Ал коомдук пикир билдирүү десе эле чыгып эле президентти кетсин, депутатты кетсин деген сөз эмес. Ар бир жанагындай социалдык проблемаларда, технологиянын өсүшүндө ар бир чыгармачыл адам пикирин билдириш керек деп ойлойм. Театрдын артисттери дагы, театрдын артисттеричи маселен, театрдын артисттери дикциясы жакшы турабы? Өң келбети жакшы, баскан турган пластикасы жакшы. Ошолор саясий монологдорду айтсын чыгып алып. Вай десең. Мисалы үчүн да, маселен, жакшы депутат деген эмне, жаман депутат кандай, маселен, илгери акындар даган го. Жакшы эркек кандай болот, жаман аял кандай болот, деги жаман эркек кандай болот деген. Багытта маселен биз төкмөлөр ошондордай эле. Эми төкмө акындар негизинен позициясын билдирип дайыма айтып келатат. Маселен, актерлор баарынын жүзү таанымал. Ошолор монологдорун аткарсын, же бир чакан спектакльдерди, моноспектакльдерди койсун, саясий турмуш тууралуучу. Мен ойлойм, артисттер коомдук иштерге аралашыш керек деп ойлойм. Мен жүрөгүмдө өйгөн нерсе ошол. Ар бир артист каражанды эми бакса болот. Башка тойго барып 5-10 тыйын алып каражанды бакса болот, бирок чыгармачыл адамдардын бардыгы кандай гана кырдаал болбосун саясий позициясын билдириш керек. Сөзсүз бул маселен орустардын деле эстрадачылары, актерлору билдирип атпайбы? Европада деле ошол дайыма жандуу да. А бизде эле ошол коомдагы көнүшү керек. Чыгармачыл адам саясатка аралашкандан өөн издеп кереги жок. Булар гуманисттер. Гуманисттер элди бир жаман жакка үндөбөйт. Гуманисттер менен саясаттын дайыма кайнаса каны кошулбай келген. Тескерисинче булар көбүрөөк аралашканда коомдук көзөмөл артат, коомдук талап артат. Албетте. Мен ойлойм, мисалы үчүн коңшу мамлекеттер менен чек ара боюнча көп маселелер болуп калат. Абдан талаш тартыш, дайыма жүрөгүбүз өйүп Facebookка жазып коебуз, бирок Facebookка жазып койгону менен маселе чечилип калбайт экен да. Маселен ошол өнөр адамдары, маселен биздин өтө таанымал жылдыз деген замандаштарыбыз бар, маселен эстрадалык багытта болобу, театрда, кинодо болобу. Ошолор маселен ошол коңшу өлкөлөрдүн өнөр адамдары менен ушундай интернеттерге чыгып алып, ушундай YouTube'га окшогон, Рухишке окшогон сайттарга чыгып алып маектесе, маселен, элибизди ынтымакка чакыралы, биз деген бир тууган элбиз, биз коңшу элбиз, агартуучулук максатында да. Мына ушул казактар менен экономикалык багытта чек араларыбыз жабылып калат айрым учурда, жана саясий иштерден улам. Ошондо мисалы үчүн эки элдин акындары бизге окшогон, рухий көпүрө болуп бере аласыңар да. Өнөр посттору көпүрө болуп берсе да, маселен, алар өздөрүнүн бийлигин айтса, биз өзүбүздүн бийлик айтсак, элдин ынтымагы үчүн ушул нерсе деп. Айтор кандай гана багыт болбосун, чыгармачыл адамдар дайыма пикирин билдириш керек. Жакшы позицияңды билдирдиң. Жазуучу романын жазып, тиги акын ырын жазып, анан биз ашка тойго ырдаганыбызга ыраазы болуп жүрө берсек, анда биз маегибиздин биринчи бөлүгү деп коелу муну, ушул жерден үзөлү. Рахмат. Анан экинчисин улантабыз. Рухеш ТВга катталып коюңуздар. Мына мени Азамат Ушинтип менен коңгуроону да басып коюңуздар деп коет.